Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, ADEX International курулуш компаниясынын башкы директору. Бүгүн 2-июль 21-жыл ушул күнгө карата Кыргызстандын курулуш рыногунда акыбал боюнча биз силерге маалымат берип кетели деп чечтик. Антпесек 2015-жылы, 2016-жылы, 2017-жылы, 2018, 2019, 2020 жылдары биз курулуш кылып жүргөндө курулуш материалдарынын баалары кескин түрдө бир айдын ичинде, бир жуманын ичинде мындай чоң өзгөрүү болчу эмес да. Мисал катары айтып кетсек, биз былтыр кардарларыбызга 2 этаж 130 чарчы метрлик үйдү 2 айдын ичинде 23, 22, 24 миң доллардын тегерегинде бүтүрүп берсек, ошол эле үй бүгүнкү күндө ошол эле материалдар менен салып берсек, 35 миң доллардын тегерегинде айланып кетип атат. Себеби былтыр баарыбыз билгендей дүйнө жүзүндө пандемия болуп, карантинге жабылып, көп экономикага таасир эткен, ошол пандемиянын кесепети 2020 жылы эмес, 2021 жылы өтө кескин түрдө экономикага, Кыргызстандын экономикасына түздөн түз таасир этип атат. Анткени биздин экономикабыз өзү кичинекей болгон себептен жана чет мамлекеттен материалдар көп учурда бизге импорт менен келип, башка мамлекеттин экономикасына көз каранды болгон себептен Кыргызстандыкы өтө кымбаттап кетти. Мисал катары мен силерге азыр колумда бир договор турат. Бул клиентибиз менен, кардарыбыз менен биз майдын аягында договор түзүп келишкен элек да, үйүн эсептеп берген элек да. Анан бирок курулушту болсо биз ушу июль менен баштайбыз деп макулдашканбыз. 2 миллион 100 миң сом болгон бир ай мурун эсептелгенде. Ал эми бүгүнкү күндөгү баа менен эсептесек, бир айдын ичинде бул бир эле үйдөн азыр болсо кымбаттоо 600 миң сомго кымбаттаптыр да. Бул балдардын эмгек акысынан эмес, болгону гана материалдардын кымбатташынан да. Ошол себептен азыр бир бааны айтыш да кыйын болуп атат да. Кардарларгачы бизде көп учурда сурашат, кардарлар болжолдуу баа канча болот 1 квадратный метрине депчи. Сөйдөнде акыркы 4 ай ичинде рынокто күнүнө жаңы баа берилип жатат. Бүгүн биз мисал катары бир баады алсак, эртең күнү такыр башка баа болуп калып атат. Мен силерге мындай түшүнүктүүрөөк болсун деп атайын бир кичинекей таблица даярдадык. Эң негизги материалдардын процентный соотношение деп коебуз, орусча айтканда проценттүү түрдө канчага кымбаттаганын акыркы 4 айдын ичинде. Мисал катары сип панелде, сип технологиясында жана башка негизи эле курулушта эң көп бир колдонулган материалдардын бири бул ОСБ болуп эсептелет да. Азыркы учурда акыркы 4 айдын ичинде ОСБ 176%ке кымбаттаптыр да. 176, бул почти 200%ке кымбаттады деген сөз да. Андан тышкаркы болсо, баарыбыз билгендей, кандай технология менен үй курба, сен дайыма тактай колдоносуң да. Кыргызстанда өзүбүздө тактайлар жок болгон себептен биз Россиянын тактайларын алып келип, ошо менен курулуш кылабыз. Азыркы учурда тактай акыркы 4 айда 76%га кымбаттады. 76% деген бул кичине эле калды. Жакын арада бул июль менен Россияда да тактайды чыгарганга жаңы мыйзамдар ишке кирип атат. Ошол себептен бул июль айы мындан да кымбаттайт деген мындайча айтканда прогноз бар да. Андан тышкары болсо, биз баарыбыз эле колдонуп жүргөн бул металлический черепица, профлист деп коебуз го, крышаны чатырды жапканга. Ал эми темир ошол профлистикин айтсак, 103%га кымбаттады. Ошондой эле металлический сайдинг деп коебуз, темирден колдонулган металлический сайдингтер, жанагы ветровой карнизге, кээ бир учурларда болсо үйдүн сырткы бетине, фасадына колдонгон, алар болсо 53%га кымбаттаптыр. Ушинтип ар бир материалда кымбаттоо болду да.
Мисал катары айтсак, например, эң азы 20%-ке чейин кымбаттаса, эң алдындагылар болсо 200%-га чейин кымбаттап атат. Ошол себептен үйдүн мындай себестоимости деп коебуз го, себестоимости дагы түздөн түз кымбаттаганга туура келип жатат да. Ошол себептен биздин 2020-жылы салып жүргөн баалар, 2019-жылы салып жүргөн баалар азыркы бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготуп, жана биз өзүбүз тараптан болжолдуу баа айтышка дагы өтө кыйын болуп турат. Себептен рынок күнүнө өзгөрүп турат. Азыркы учурда биз курулушту баштап аткан кардарларыбыз менен бардыгы менен макулдашып жатабыз. Курулушту баштаганда башында биз эсептеген баа менен эмес, ал эми курулуш жүрүп аткан учурда канча сомдон алынса материал, ошол баа менен аягында эсеп кысап кылганга. Себеби дегенде жогоруда айтып кеткендей, ар бир материал күнүнө өйдөлөштүн гана үстүндө болуп жатат. Ага болсо биздин түздөн түз таасир этишибиз кыйын экен. Же болбосо кээ бир клиенттер болсо 100% төлөп атат. Биз ошол баада бүгүнкү күндө алып салганга. Ушундай гана эки жол менен азыркы учурда биз кардарлар менен иш алып барып жатабыз. Эгерде сиз 2021-жылы курулуш баштайм деп пландап жаткан болсоңуз, биз сунуштап элек рынокту жакшы карап, изилдеп, анализдеп, анан чечим чыгарганыңызды. Себебинде өтө кескин кымбаттоо болуп жатат, жана келечекте мындан да кымбаттайт деген прогноз бар да. Биз ушул нерсени силерге айтып кетели дедик эле. Эгерде толуктоочу суроолор болсо, биздин офиске келсеңиз болот, кененирээк маалымат берип, проектиңизди чийип, эгер келишип калсак, кызмат кылып бере беребиз. Андан тышкары, баарыбыз билгендей, Кыргызстанда эпидемиялык акыбал өтө оор болуп жатат. Ошол себептен ар бирибиз маска тагынып, дистанцияны сактап, жана ден соолугубузга кам көргөнгө аракет кылалы. Барыңыздарга узун өмүр, чын ден соолугуңар бекем болуп, каалаган, ниет кылган үйүңөрдү куруп, ичине кирип, үй бүлөңүз менен бакубат жашоого биз чын жүрөктөн тилектешпиз.